Бишкек шаарындагы чар жайыт болгон курулуш тармагын иретке келтирип, инвесторлорго жетиштүү шарт түзүү зарыл. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасына барып, курулуш тармагындагы ишкерлер менен өткөн көчмө жыйында билдирди. Өкмөт башчы коммерциялык багытта курулган үйлөр талапка жооп бербей тургандыгын айтып, аларга уруксаат берип, иштеп жаткан мамлекеттик ишканалардын жетекчилерин сынга алып, айрымдарына сөгүш эскертүү берди. Жаңы турак жайларда унаа токтоочу жайлар, жашылдандыруу, курулуш материалдарынын сапаты сыяктуу маселелерге көңүл бурулбай келген айтылса, ишкерлер сууга, электроэнергиясына, жерге жана жылуулукка уруксаат алууда мамлекеттик органдар менен иштешүү оор болгондугун, ага кошумча текшерүүлөр жөнөткөндүгүн айтып чыгышты. Өкмөт башчы эми өлкөгө салымын кошуп жаткан жергиликтүү ишкерлерди колдоп, өз өлкөсүндөгү ишмердигине шарт түзүү керек деди. Биздин бир топ бизнесмендер кошуна өлкөлөргө барып эле ошол жакта экономикасын салым кошоп эле, ага биз өзүбүз түрткү болуп атабыз да, туурабы? Ошон үчүн биз сырткы инвесторлорду алып келердин алдында биринчи ички инвесторлорду сактап калсак. Мына мен баягы инвест совет өткөргөндө айтпадымбы? 20-жылы 808 миллион доллар отток болуптур бизден. Почти миллиардка жакын ичибизден мамлекеттен чыгып кетип атат. Бул деген если организм болсо, анда уже гемоглобин калбай баратат дегенге окшош да, туурабы? Ошон үчүн биз ички бизнес структураларды коргошубуз керек, колдошубуз керек, шарт түзүп беришибиз керек.